Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү алып келип атабыз. Бул болсо мына өзүңүздөр билесиздер, гимназия, мектеп гимназиялары жана мектеп лицейлери кандайдыр бир себептерден жокко чыгып кеткен. Ошону биз кайтарып алып келүүнү максат кылып атабыз. Мамлекетибизде эң алдыңкы окуу жайлар, мектептер бул биздин гимназияларыбыз болуп келген, бул биздин лицейлерибиз болуп келген. Республика боюнча ушунун баарын жоюп салгандыгы бул туура эмес болгондуктан ушул мыйзамды алып келип атабыз. Эмне себептен дегенде, мынакей Ошто, Ысык көлдө, ошол эле Баткенде биздин гимназия мектебибиз бар. Ошону аяктагандардын 90% дээрлик ушул медициналык академияга өтөт эле. Калганы болсо чет жактарга окууга өтөт эле. Гапыр Мадиминовдун лицейин билесиздер, кандай үлгүлүү лицей эле. Ошол эле 61 мектепти айтып кетким келет. Биз баягы реформа жасаганда ушундай туура эмес жолдорго барбастан арттагы мектептерди алдыга алып келип, ушуларга теңөө аракетин көрүшүбүз керек. Ошол себептен ушундай мыйзамдарды алып чыгып жатабыз. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, ошол гимназиялар жабылып калып, мугалимдерибиз болсо жеке мектептерге жумушка кетип калышты. Ошол эле азыр министрлик, биз мыйзам долбоорун алып чыккандан кийин министрлик кийинки жылдан кайра ошону алып келебиз деп айтып атат. Өткөндө болсо мыйзамга туура келбейт. Эгерде мыйзамда мектеп гимназия, мектеп лицей деген болсо биз иштетет элек дегендиктен биз ушул мыйзамды алып келдик. Урматтуу депутаттар, ушул билим берүүдөн биздин келечегибиз, мамлекетибиздин келечеги, Кыргызстаныбыздын эртеңи көз каранды. Ошол себептен мен сиздерден ушул мыйзамды, гимназия менен лицейлерди кайтарып алып келүү боюнча колдоп берүүнү суранам. Ошол эле убакта мына министрдин орун басары туура эмес маалымат берип атат. Кече жакын күндөрү эле Догдугул Шашеевна кийинки жылда министр гимназия менен лицейлерди алып келебиз деп айтып атат. Ал болсо мыйзамда жок болгондуктан биз жоюп салдык деген негизсиз ушундай түшүндүрмө берген. Ошол себептен биз мыйзамды алып келип атабыз. Мен сиздерден суранат элем, мыйзамды колдоп берсеңиздер, биз ошол мыйзамды иштетебиз. Биз мыйзамды иштетебиз. Бул 1 миллиард сомго жетпеген акча экен. Биз эч качан өзүбүздүн акчабызды, мамлекеттин акчасын билим берүүдөн аябашыбыз керек. Бул жерде айтып атат, билим берүүнү тең кылайлы деп туруп. Тең кылганда кандай болуп атат? Эң алдыда жүргөн, жакшы окуткан гимназия менен лицейлерди жоюп туруп, кайра алып келип туруп, баягы жөнөкөй мектептердин катарына теңеп, артка тартып коюп атат да. Ошол себептен мен сиздерден суранам, мен ойлойм мамлекеттин жетекчилери да колдойт, аларга түшүндүрүп айтабыз. Мыйзамды кабыл алып берсеңиздер, биз сөзсүз түрдө бул мыйзамды иштетебиз. Жана министр менен орун басардын сөзү эки башка болуп атса, анда биз маселени карашыбыз керек. Эмне себептен экөөнүн позициясы башка болуп атат? Же болбосо министрдин орун басарын жумуштан алайлыбы анда? Парламент ошондой чечим чыгарып берелиби? Кандай болгон күндө дагы биз ушул лицей менен гимназияларды биргеликте алып келип кайра иштетишибиз керек. Анткени ушудан биздин эртеңки мамлекетибиздин келечеги көз каранды болот. Ана мындай эксперименттерди биз билим берүүнөн, окуучулардан негизи кылбашыбыз керек эле, бирок ошол болуп калыптыр. Эми ошол мыйзамды кайра алып келгенге азыр бизде мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы жоопкерчилигине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, Дошкоком ким макул? Баары макул? Каршы жок.